Эми өлкөдө 3 жашка чейинки бардык балдарга мамлекеттик жөлөк пул берилет. Ал үчүн өлкө башчысы тарабынан бала ырысы деп аталган жаңы мамлекеттик жарлык киргизилди. Аталган жарлык 1-жылдан тартып ишке кирет жана 1200 сом өлчөмүндөгү жөлөк пул үй бүлөнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейинки ар бир балага берилет. Мен мамлекет башчысы катары жөлөк пулдар системасына байланышкан көптөгөн арыз даттанууларды көрүп жатам. Энелердин басымдуу бөлүгүнүн чыныгы муктаждыктары көбүнчө көңүл сыртында калууда. Ошондуктан бүгүнкү жарлыгым менен министрлер кабинетине бала ырыскысы аттуу жаңы жөлөк пулду киргизүү иштерин иштеп чыгууну тапшырдым. Ар бир бала өзүнүн ырыскысы, бактысы жана берекеси менен төрөлөт. Атын атап жүзүн көрсөтүүнү каалабаган каарманыбыз учурда 3 баласына жөлөк пул алат. Анын айтымында алгач документтерди толтурганда үй бүлөнүн кирешеси эсептелип, андан кийин гана жөлөк пул чегерилген. Өлкө башчысы тарабынан чыгарылган жаңы жарлыкка кубанган каарманыбыз ар бир балага берилүүчү 1200 сом аз да болсо үй бүлөнүн азык-түлүк чыгымына жардам болоорун билдирди. 3 жашка чейинки балдарга ошол жарлыкты киргизсе сонун болот. Статусуна карабай берилсе жакшы, бардыгы жакшы, сонун болот. Ону колдойм мен дагы. Албетте тиет. Жөлөк пулдун акчасы деле мындай кичинекей көрүнгөнү менен бир айлык продуктун кылып алсаң болот да. Эми баягы бир жей турган эмес. Май, ун, ошондорду алып алсаң, мындай үй бүлөңдү багаласың да. 3600 сом деле ошол балдарыбызга жетет 3 балама. Азыркы тапта Ош шаарынын аймагында 666 жаран жана 2360 бала мамлекет тарабынан жөлөк пул алат. Бүгүнкү күндө 16 жашка чейинки балдары бар муктаж үй бүлөгө көмөк деп аталган 1200 сом өлчөмүндө мамлекеттик жөлөк пул берилип жатат. Бийик тоолуу жана алыскы райондордо жашаган үй бүлөлөр үчүн жөлөк пулдун өлчөмү аймактык коэффициент менен эсептелинет. 1200 сом өлчөмүндөгү жөлөк пулду алуу үчүн үй бүлөнүн кирешеси жан башына 1000 сомдон жогору болбошу керек деген жобо дагы бар. Жанагы жалпы кирешесинин чачып келгенде 1000 сомго жетпеген үй бүлөлөр бүгүнкү күндө аз камсыз болгон үй бүлө катары кирип жөлөк пул ала алат. Жөлөк пулга биз шаарда өзүңүздөргө белгилүү болгондой 1200 сомдон ар бир балага жөлөк пул төлөнүп берилет. Алар өзгө тиешелүү документтерин түндүк аркылуу кайрылат. Ошол түндүк аркылуу биз документтерин алып, жанагы жалпы кирешесин эсептейбиз. Ал кирешеси жанга чачып келгенде 1000 сомго жетпеш керек. Ошондо гана ал үй бүлө жөлөк пул ала алат. Быйыл калаада мамлекет тарабынан жөлөк пул алган үй бүлөлөрдүн саны 150ге азайган. Буга социалдык келишимдин негизинде кайтарымсыз бир жолку төлөм алган жарандардын көбөйүшү негиз болгон. 2026 жылдын 1-январынан бийик тоолуу аймактарда жашагандарга үй бүлөнүн социалдык экономикалык абалына карабастан 3 жана андан кийинки балага 3 жашка чыкканга чейин ай сайын жөлөк пул берилип баштаган. Жылдагы салыштырмалуу айтканда 150 үй бүлөгө жөлөк пул азайды десем болот. Анткени жанагы биздин жөлөк пул алуучуларга президент тарабынан 2022 жыл атайын токтом чыккан, 385 токтом негизинде жанагы социалдык келишимдерди алып бүгүнкү күндө жөлөк пул алуучуларыбыз пособиясы кыскарып бүгүнкү күндө ишкердүүлүк менен алек болуп бир топ жөлөк пулдардын кыскарган. Белгилей кетсек 2018 жылдан баштап ымыркай төрөлгөндө балага сүйүнчү деп 4000 сом берилип келет. Ага катар 2019 жылы үй бүлөдө 3 же андан ашык эм төрөлгөн шартта жарык дүйнөгө келген ар бир бала үчүн 50 000 сомдон берүү каралган. Былтыр бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын аймактарда туруктуу жашаган энелерге бала береке жөлөк пулун берүүнүн тартиби да бекитилген. Ага ылайык 4 балага 100 000 сом, 10 балага 2 миллион сом берилет. Эске салсак, өлкөдө 3 жашка чейинки болжол менен 500 000 бала бар. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.